Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын чечими. 2021 жылдын 10 январындагы Кыргыз Республикасынын президенттин мөөнөтүнөн мурда шайлоонун натыйжаларын аныктоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021 жылдын 20 январындагы номер 26 токтому. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы токтом кылат. Кыргыз Республикасынын президенттин мөөнөтүнөн мурда шайлоонун натыйжалары жөнүндө Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021 жылдын 20 январындагы протоколу бекитилсин. Аталган протоколдун негизинде 2021 жылдын 10 январына дайындалган Кыргыз Республикасынын президенттин мөөнөтүнөн мурда шайлоо өттү деп табылсын. 1.105.248 же 79,20% добуштуу. Башкача айтканда, шайлоого катышкан бардык шайлоочулардын добуштарынын жарымынан көбүн алган Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланды деп эсептелсин. Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын президенти болуп катталсын. Кыргыз Республикасынын президентинин кызмат ордуна киришип жаткан учурда Жапаров Садыр Нуркожоевичке Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланганы тууралуу растама, айырмачылык белгилери, Кыргыз Республикасынын президентинин төш белгиси жана штандарты тапшырылсын. Кыргыз Республикасынын шайланган президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич ант берет. Мен Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришип жатып, Кудайдын жана элимдин алдында мамлекет башчысынын ыйгарым укуктарын адилеттүү ишке ашырууга, адамдын жана жарандардын укуктарын коргоого, Кыргыз Республикасынын конституциясын так аткарууга, элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коопсуздугун сактоого ант беремин. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу Кыргыз Республикасынын президентинин күбөлүгү. Кыргыз Республикасынын президентинин төш белгиси. Кыргыз Республикасынын
президентinin штандарты. Жапаров Садыр Нуркожоевич, Кыргыз Республикасынын президенти кызматына киришти.